шартта экономикалык жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо улуттук коопсуздук органдарынын негизги иш багыттарынын бири болуп эсептелет. Ошондуктан биз тараптан маалыматтарды талдоо боюнча тийиштүү иш-аракеттер жүрүүдө. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин түздөн-түз колдооңуз менен 2020 жылдын октябрь айынан тартып, кулаш жайган жемкорлуктун тамырын курутуу боюнча чечкиндүү жана мерчемделген иш-аракеттер аткарылууда. Буга чейин түптөлүп алган жемкорлук мамлекетти карызга батырып, шектүү эл аралык компаниялар калктын көпчүлүк бөлүгүн жакырчылыкка кептеп, мамлекетти элден алыстатуу менен өлкөнүн табигый ресурстарын чыгарып кетүүсүнө шарт түздү. Улуттук коопсуздук органдары экономикалык жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча өз ыйгарым укуктарынын чегинде кооптуу мүнөзгө ээ болгон жемкорлук көрүнүштөрдүн алдын алуу жана жок кылуу чараларын көрүүдө. Ушуга байланыштуу аталган багыттарда мерчемдүү иштер жүргүзүлүүдө. Анын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик башкаруу жана калкка кызмат көрсөтүү системасындагы жемкорлуктар аныкталууда. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен бул жерде ар бир фактыларга токтолбостон жалпы эле жыйынтыктар боюнча айта кетейин. 2021 жылдын өткөн айларында аныкталган жемкорлуктар боюнча 2193 жазык иши териштирилип, мамлекеттин кирешесине 7,5 миллиард сом өлчөмүндө каржылык жана материалдык каражаттын түшүүсү камсыздалды. Бул жерде айта кетүү керек, мына барлык нерсе салыштырмалуу гана билинет эмеспи, чоңдугу, кичинелиги, көптүгү, аздыгы. Акыркы ушул 10 жылда жемкорлук боюнча күрөшүүдө мамлекетке 5 миллиард сом акча кайтарылыптыр. Анын дагы 3 миллиарды бир гана баягы сотовый компаниядан алынганда, демек акыркы 10 жылда мамлекетке жемкорлук менен күрөшүү боюнча 2 миллиард гана сом кайтарылган. Ал эми 2020 жылдын октябрь айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин бул 1 жылдын ичинде 7,5 миллиард сом кайтарылып атат. Бул жыйынтык ошол жемкорлукка каршы күрөштүн сиздин жетекчилигиңиздин астында өтө каттуу контролдо жүргүзүлгөндүгүнүн натыйжасы деп билебиз. Мында Кумтөр кениндеги компаниялардын ишиндеги жемкорлук кылмыштарды териштирүүнү мисал катары келтирсек болот. Анын алкагында аныкталган экологиялык зыян менен катар 9 миллиард сомдон ашык ири каржылык зыян аныкталды. Ошондой эле өлкөнүн экономикалык коопсуздугун камсыздоого терс таасир берген бир катар жемкорлук схемалар аныкталды. Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо абалына жүргүзүлгөн талдоо көрсөткөндөй, азыркы учурда эң керектүү азык-түлүктөрдүн кескин жетишпестиги жалпысынан байкала элек. Муну менен катар азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч түзгөн бир катар жагдайлар менен шарттар бар. Иш-чаралар көрсөткөндөй, биздин өлкө агрардык сектор басымчылык болгонуна карабай, негизги азык-түлүк түрлөрү менен өзүн өзү камсыздоо деңгээлине тилекке каршы жетпей келет жана импортко көз каранды бойдон калууда. Расмий статистикага ылайык, азык-түлүк коопсуздугун аныктаган 9 негизги заттардын ичинен өлкөбүз өзүн өзү керектүү деңгээлде бир гана сүт жана жашылча менен гана камсыздай алат. Бул жагдай мамлекеттин азык-түлүк коопсуздугунун кооптуу элементи болуп эсептелинет. Өткөн жылга салыштырмалуу азык-түлүккө болгон баа бир кыйла жогорулады. Бирок бул көрүнүш бүткүл дүйнөлүк көйгөй болууда. Ошону менен бирге өндүрүш, айыл чарба, азык-түлүгүн сатуу жаатында коррупциялык коркунучтар, ошондой эле натыйжалуу башкаруунун жоктугу бул жаатта чоң коркунуч жаратууда.